Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, былтыркы жылы сиз баяндама жасаганда мен айттым эле да, бул башкы прокурордун эмес, бул башка прокурордун отчету деп. Анткени сиз жебеген самсыга акча төлөгөнсүз. Эми башка прокурордун эмес, башкы прокурордун деп бир ыңгай суроолорду берип берейин. 2 күн мурун ГРСтин мамлекеттик каттоо кызматынын 2 жетекчиси орун басар, анан ГП Инфокомдун жетекчиси камакка алынды. Канчалык деңгээлде ушуну мыйзамдуу деп эсептейсиз? Рыскелди Шыныбекович, тергөөчү самостоятельное лицо. Эгерде адамды 2 суткага кармайм десе, анын укугу. Жо, сиздер иш козгодуңуздар да, мыйзамдуулугун айтып атам. Ооба, иш козгогон башка, тергөгөн башка. Жазык процессуалдык кодекс боюнча. Тергөөчү самостоятельное лицо. Ал өзүнүн чечимдерин өзүнүн атынан кабыл алат. Бүгүнкү күндө 20-48 саатка ал шектүүнү кармаган. Эгерде эртең бөгөт коюу чарасын айыбын угузатыган болсо, эскиче айтканда азыр кабарлоо прокурор бериш керек. Эгерде биз далилдердин бардыгы жетиштүү болгон болсо, тийиштүү башкармалык окуп чыгып, анда биз кылмышка шектүү катары 3 адамга тең кабарлоо беребиз. Эгерде биз кошулбай турган болсок, анда кабарлоо бербейбиз дагы. Анда камактан чыгарылуу боюнча мыйзам талабына айылып өзүбүздүн укугубузду колдонобуз. Бирок УКМК урдуруп атпайбы? 253 миллион сом мамлекетке зыян келди. Зыян келгени аныкталганбы? Дем ал иштин козголгон фабуласы боюнча, кылмыштын боюнча. Ал жерде жеңилди, арзанды көрсөтпөй, көбүн көрсөткөн 253 миллион зыян келип атат. Ошол паспорттардын бланктарын 150 сомдон кымбат көрсөтүп калды деп, ошондой факты менен козголуп атат. В отношении конкретно бир лицонун үстүнө эмес, по факту түшүп атат РППга катталып. Кызматтык кылмыш катары. Факты жок, бюджеттен бир да сом кеткен жок. Бул аракет болуп атат ошого. Агар эгерде булар берген маалымат, биз козгогон материал боюнча бул убагында бөгөт коюлбаса, бул мүмкүн келишим түзүлөт эле. Аракеттер жүргүзүлөт эле. Тергөөнүн жыйынтыгы менен эми тергөө бир чечимге келет. Азыр тергөөгө өзүңүз билесиз, мен азыр башкы прокурор катары туура же туура эмес деп айтсам, тергөөчү мен айткан сөзүмү байрак катары көтөрүп алып, мындай чечим кабыл алышым керек экен деп мен багат көрсөтүп коюшум мүмкүн. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгы менен карап чыгабыз. Кылмыш жаза кодексинде мындай бар. Адам анын күнөөсү аныкталган аракеттер жасагандыгынын натыйжасында келип чыккан кесепеттер үчүн гана жаза жоопкерчилигине тартылууга жатат дейт. Бул жерде зыян да аныкталган жок. Кесепет да аныкталган жок. Бул жерде мыйзамдын талабы бузулуп атат, мамлекеттин коомчулуктун койгон талабы бузулуп атат. Мыйзамдын бирден бир талабы бузулуп атат. Мындай да, мүмкүн ошолордун оюнда бардыр, батыраак байып кетем дегенчи. Бирок көз салган менен кол салгандын айырмасы бар да, алар кол салган жок да, көз салды. Эми Рыскелди Шыныбекович, тергөө жолу менен такталсын, тергөөгө Өткүрбек Асылбекович, алар күнөөсү үчүн эмес, мүдөөсү үчүн камакта отурбайбы? Ошол үчүн айыпталып атпайбы? Мүдөөсү болду мындай. Алсамбы деген ой болду. Анан эми силер азыр көчөдөгү сулууларга суктанууга акын бар дегендер, эркектер кыздарга көз кысып койсо бардыгын оюң жаманакында камай берсеңер эркек калбай калат го да. Бул ой үчүн камалып атпайбы? Мен муну тамаша мен этип сизди айттым. түшүнгөн жокмун, көздүн кыскан деп. Тергөөчүн айтып атам эске. Шектүү экинчи катар маселе- кармаган укугу бар тергөөчү. Экинчи суроо, Шадиевдин мүлкүнүн конфискацияга алыныш боюнча мыйзамдуу болдубу? Ооба, мыйзамдуу, соттун бүгүнкү күчүнө кирген өкүмү бар. Туура, мен дагы буну мыйзамдуу деп эсептейм, анткени соттун өкүмүндө конфискациялансын, эркинен ажыратылсын деп турат. А бирок андан мурун Нариман Тулеевдин камакка алынсын деген мурунку бийлик чечими соттун өкүмүн карап чыктым, 3 өкүмүндө тең бар, камакка алынсын дейт. А булар конфискага салды. Ал жаза мөөнөтүн өтөп чыкты. 61 миллион сом айыбын төлөп чыкты. А бирок силер мамлекет рейдер кылып мурунку прокурор, мурунку жогорку соттор мүлкүн алып койбодуңар. Бул адамдын конституциялык укугу бузулду, УПК бузулду. Экспертиза далилдеди. Соттун өкүмүндө жок, бир дагы жеринде конфискация деген сөз жок. А бирок алып койдуңар. О сапаттабады. Жогорку соттун чечимдери менен баарды күчүндө, мен билгенден ал кылмыш иштер боюнча. Ал аткарылган сот аткаруучулар тарабынан.
10 секунд қосып қойсаңыз, Өткірбек Асылбекович, конфискация деген сөз жоқ болады ма? Қамаққа алынсын дейді. Бұл жаза мөөнөтүн өтөп чыкты, айыбын төлөп чыкты. Мүлк қамақтан шығарылады да. Анан УПК боюнча ошол жасаган кылмыш иш негизинде гана мүлк камакка алынат да. 10 секунд. Автобустардан эгер пайда көргөн болсо ошону төлөп чыкты. Анан неге атасынын, бажасынын мүлкүн камакка алып койдуңар, тартып алдыңар? Мурунку бийликтин иши. Буну жаңыдан ачылган жагдайларда карап чыксаңыз, заключениелер бар. Ушуну сурайын, рахмат. Түшүнүктүү.